Урматтуу мекендештер, мен азыр Москва шаарындагы Шолковская метродо турам. Биз азыр мол өзүңүздөр көрүп турган имаратка кирип, биздин жаш ишкер тигүүчүлүк жаатында өзүнүн бизнесин жүргүзүп, биздин мекендештерди иш менен камсыз кылып, ишкердигин жүргүзүп жаткан биздин дагы бир мырза менен тааныштырам. Урматтуу мекендештер, эгер сиздердин да араңыздарда ушундай тигүүчүлүк ишмердигине кызыккандар болсо, биз менен жүрүңүздөр. Азыр имараттын ичине кирип, биз болгон сырларын сураганга аракет кылабыз. Бул эмени алып кетпей, азыр мен өзүм сатуу продажага чыгып, өзүмдүн эмемди, товардын брендин чыгарып, өзүм эметем деген максатта уже баштадык. Ал бир стартта турат. Бардык аябай иштемчил. Эртең менен таңкы 5те келип иштегендерибиз бар, түнкү саат 2 чейин иштеген да кыздарыбыз бар. Жалгыз киши жетишпейсиң да бул жакта. Жалгыз менен жетишесиң, бирок алдыга кете албайсың да, көп эме өтө албайсың. Бул жерде 110 миңге чейин алдым. Айына, Жок 15 күндө. 15 күндө 110 миң. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай, азыр Москвадагы жаш ишкердин ишканасында турам. Тигүүчүлүк менен алектенип жүргөн Арген аттуу жигитибиз сиздерге ушу тигүүчүлүк тармагындагы сырларын, чырларын айтып берет деген ойдомун. Саламатсыңбы, Арген? Саламатчылык. Азыр эмне тигип атасыңар? Школьныйга тигилип атат, могул эмелер, көйнөктөр. Бул көйнөк эле эмес, эмне заказ түшсө, ошол заказдарды бүт бардыгын заказ алып тиге беребиз. Товарищеский сырье окот, ошондой кылып өздөрүбүзгө заказчиктер келет. Көргөзүп, образын көргөзүп, ушул эмени тигип бер деп. Ошону биз тканин, фурнитурасын полный алып келип берет, биз только тигип эме кылабыз. Бул сырьёнун баарын алып келип бересиздер, тигип эле бересиңер. Бул ишкананы иштетип атканыңа канча болду? Бул жакка 2018-жылы Москвага келип, мындай эле жумушчу болуп, үтүктө иштеп жүрдүм. Өзүм үтүжүнүк болуп, Кыргызстанда иштегенмесин. Бул жактан дос балам, классташымды чакырып, ошол экөөбүз иштечик. Нурбек деген досум экөөбүз иштечик. Андан кийин экөөбүз иштеп жүрүп, өзүнчө бөлүнүп, анан бул жакка келип, бир ошо кыргыз байкелер бул жакта Арыстан, Каныбек деген эки байке иштечи ушул жакта. Швейный цех иштечи. Анан аларда иштеп жүрүп, анан ошолордон опыт үйрөнүп, анан өзүм ачкам да, цех ошо дос балам экөөбүз партнер болуп ачканбыз башында. Ачып иштетип, ошо 1 жыл болду иштеткенибизге. Азыр бул жакта Нура деген эже менен партнер болуп, кайрабыз башка эже менен иштешип атам. Эмне үчүн тигүүчүлүк жагын алдың? Мен Кыргызстанда жүргөндө эле ошо бирдеме кылышым керек, иш кылышым керек, өзүм эме кылам деп, өзүмдүн эмем бар болчу да, максатым, ойлоом. Не кылышты билбечимин, бирок мындай өзүм ойлой берчимин да, бир жумуш кылсам, өзүм ушу бир эме кылып, ишкер болуп, Кыргызстанга салымды кошсом деп, ошондой эме болуп. Эмнеден баштап билбечимин, бирок полён баштайм деп жүрө берчимин да, бир иш кылам деп. Бул жакка келип, анан ошо швейныйга иштеп калганыма байланыштуу, анан өзүм кичине түшүнүп, эме кылып, үйрөнүп, анан ошондон кийин анан өзүм башка эмеге көп убакыт кетет да, башка эме. Бул цифраны уже түшүнүп калдым да мен. Кандай болот, үтүктөлгөн жагын крой кесип, өзүм кезем кройлорду. Ошол жагын үйрөнүп, анан ушуну алып кетейин деп ушуга эме кылдым. Анан азыркы эмеде бул эмени алып кетпей, азыр мен өзүм сатуу продажага чыгып, өзүмдүн эмемди, товардын брендин чыгарып, өзүм эметем деген максатта уже баштадык. Ал бир стартта турат. Буйруза 3 ай, 4 айдын ичинде өзүбүздүн эмебизди чыгарабыз. Продажага өзүм цехке бул партнер менен иштегеним себеби жалгыз киши жетишпейсиң да бул жакта. Жалгыз менен жетишесиң, бирок алдыга кете албайсың да, көп эме кыла албайсың. По продажа боюнча өзүм кетип, цех жакты бул жактагыларга эме кылам. Бул жерде эмне иштер аткарылат? Бул жерде упаковочный, анан өзүбүздүн бул жерде эме бар, эки машина бар, образецтер, технология отурган место бул жер. Өзүбүздүн офисибиз бул жак. Бу жерден упаковка кылынат. Кройный, цехтын ичи тигил жакта өзүнчө. Анда цехтын ичинде көрсөтөлү. Хорошо. Кыздардын. Бул жак тигүү тиккен жак, бул жак кыздардын иштөө бөлмөсү. Бул жерде
12 kız iштейт азыр бул жерде вообще. Бүтүн да формалары жанагы мен көргөзсөм көйнөктөр тигип атат. Бул цехтин ичин технологиянын башка эмелерин кыздардын кандай эме крой бөлүштүрүп эмне кылгандардын баардыгын бул Нурэжа эме кылат. Нурэжа өзү бөлүштүрүп өзү эме кылат. Анда өзү Нурэжа түшүндүрүп айтып берсин технологиясын. Саламатсыздар, мен атым Нуран. Бул жерде биздин кыздардын ар биринин өзүнүн максаты бар. Кыргызстандан бардык биздин жердештерибиз өздөрүнүн астына бир максат коюп келишкен. Ошол максаттарына жетиш үчүн ар биринин өзүнүн планы бар. Ошол пландарына жараша биз дагы колубуздан келишинче жардам бергенге аракет кылабыз дагы. Ар бир жарандын айлыгынан тышкары биз мотивационный программа ойлоп тапканбыз. Бул мотивационный программа демекчибиз биринчи место, экинчи место, үчүнчү место деп бөлгөнбүз дагы ар бир орунга байге берилет 5000 рубльдан баштап, эң жогоркусу 5000 рубль. Бул эмне демекчибиз? Бул эгер ар бир биздин тигүүчү айымыбыз 20% көтөрө турган болсо өзүнүн жумушун, анда биз ага өзүнчө дагы премия беребиз да. Бул өзүнчө бир мотивационный программа деп эсептейбиз. Себеби жөн гана иштебестен жөн эле айлыгынын үстүнө дагы кошумча 5000 рубль бул аябай чоң мотивация болуп эсептелет деп ойлойбуз. Бул эң башкы кадамыбыз. Мындан ары дагы жакшы кадамдарга барабыз деген ойдобуз. Кудайым буйрса жакшы пландарыбыз бар. Кыздардын баардыгы аябай иштемчил. Эртең менен таңкы 5те келип иштегендерибиз бар. Түнкү саат 2-ге чейин иштеген да кыздарыбыз бар. Ошондо кыздардын эң көп алгандар канча алат? 15 күндө 98.100.000ге чейин алгандарыбыз бар. Жакшы алышат экен. Азыр бардыгы ошол мектеп формасын тигип атышат, Азыркы тапта биз азыр көйнөктөрдү таап атабыз. Corner Mo деген брендтен иштешебиз. Аябай чоң заказ. Күнүгө отправка кылабыз. Күнүнө 300дөн единица жөнөтөбүз ар күн сайын. Мында кыздардын өзүнөн дагы сурап көрөлү. Өзүң тааныштыра кетсең. Менин атым Гулиза. Бул жерге иштегениме 1,5 ай болуп калды. Бул жер аябай сонун, хозяйка, коллектив, жумуш аябай сонун. Ошо. Москвага келгениңе 1,5 ай болду же? Жок, бул жерге ишке келгениме 1,5 ай болду. Москвага келгениме 5 ай, 6 ай болуп калды. Мага дейм эң жакшысы биздин хозяйкабыз аябай шайыр, коллективибиз аябай жөнөкөй. Анан эң эле башкысы бул иштеген ишибиз жакшы, маянасы жакшы төлөп беришет, убагында. Ошонусу менен жакшы. Айырмалуу. Мен бул жерге максат коюп келдим, аябай чоң максат менен келдим. Буйрукса мен үй салып, 3 баланын энесимин. Ошо 3 баламы деген келечегин түзүш үчүн келдим, үй салып, ошолордун бактысы үчүн иштейин деп келдим. Максатым ошол. Бул жерде 110.000ге чейин алдым. Айына, Жок 15 күндө. 15 күндө 110. Менин атым Нигора. Бул цехке келип иштеп атканыма 2 ай болду. Мурда деле шея болуп иштеп жүргөнмүн. Бул жердин жакканы, хозяйкасы жакшы, мамилеси жакшы, хозяин бала да жакшы, коллектив аябай жакшы, кыздардын бири-бирине мамилеси, кээде кыйынчылык болсо бири-бирибизге жардам берип кетебиз, активный. Айлыктары жакшы, канча аракет кылсак ошого жараша айлык алабыз. Анан не только иштен сырткары деле отдыхтар болот. Шашликке чыгабыз, природа. Анан отурган жерибизде оюбузга келип келсе кээде кафе-сафелеп так кетебиз. Иштегенде иштеп, эс алганда эс алабыз. Анан башка жумуштардан айырмасы ошол канча аракет кылсаң ошого жараша табасың да. Анан акылатта аз алып калышы мүмкүн. А бул жерде андай эмес. Кеңешим жаштарга шеяны үйрөнүңүздөр. Башка жумушка караганда жакшы. Өзүң чыгарып иштесең болот да. Жумушуң чыгып калса барып кетип кайра келип иштесең эле болот. 15 күндүн ичинде мен семьям менен иштейм. Балам бар, садикка алып барам, кайра алып келем. Анан саат 8де келем, кайра 8де эле кетем, жумасына 60.000 алам. Анан жумасына демде 2 жумада. Бир айында 100.000ден ашык. Бул деген нормальный зарплата да. Анан бул деген Россияда кыйналбастан семьябыздын жанында кошо жүргөнүбүз бир эсептен. Жолдошубузга, семьяга жардам беребиз, экинчи жагыданчы. Шеянын жакшы жагы ушул. Менетиге караша айлык алсаң болот. Алдабайт, ишеничтүү өзүбүздү кыргыздар алдап кетпейт.
кээ жерлерде алданып деле кыргыздар жүрөт, иштеген акысын ала албайчы, менет кылып. А бул жерде алдамай жок. Тил бил, мен кыргызча сүйлөйм долбоору шаарда же чет жакта жашап, тили чет тилде чыгып жаткан кыргыз балдарына кыргыз тилин үйрөтүүгө арналат. Жүрөгү кыргыз деп соккон, кыргыз тилине кайдыгер карабаган ар бир инсанды биздин долбоорду колдоого чакырабыз. Закройный комната, закройный утюжный комната бул жагыбыз. Бул жактан закройщик байке ушул мына столдун үстүнөн кезип, ушул жактан кыздарга жумушту ушул жактан кезип беребиз. Бул жак болду утюжный 300 бар. Бүгүн эко эз алууда азыр бирөө иштеп атат бул жакта. Атым Мурат, Кочкордон болом. Ошол бакта закройщик болуп иштейм. Айлыгы жакшы. Иштесең иштейсиң, иштеш керек, иштегене келгенден кийин. Ошол иштегиле, коркпогула. Бул бычмачылыкты каяктан үйрөнүп алдың эле? Бычмачылыкты бир дос багам үйрөткөн. Стройкада иштеп жүргөн элем, анан стройканы эмне аласың? Андан көрө бычмачылыкты үйрөтөйүн деп ошол дос багам үйрөткөн. Баланча миң алам, түкүнчө миң алам деп эле коеюн, секрет эле болуп калсын. Жакшы эле табабыз, закройщиктер жакшы эле табат негизи. Любой жерде эле белгилүү да, ким канчаларычы. Анан мен азыр баланча миң алам деп айтып салыштан да коркосуң, эми кандай иштесең ошондой табасың да. Арген эмне үчүн Москвадан аштың, Кыргызстандан эмес? Биз бул жака биринчи Москвага иштеп, Кыргызстанда иштеп жүргөн учурда көп эле жумуштарда иштедим Кыргызстанда. 3 жыл мен өзүм Токтогул, Жалал Абад областы Токтогул районунан болом. 9-классты бүтүп Бишкекке келип, Бишкекте эмедеште окудум, лицейде окудум. Ал жакта бүтүп, анан армияга барып келип, анан Кыргызстанда жумуш аз да, жумуш бар эми, бирок айлык аябай аз жетпей, анан кийин барыбыз эле акча табабыз деп келгенбиз да бул жака. Бул жакта иштеп жүрүп, ошо Кыргызстандан бир нерсе кылайын десең, кичине эме оюмда мен Кыргызстандан деле ошо бир нерсе ачып, бир нерсе кылайын деп ошо ойлонуп жүрчүмүн да, эмеде жүргөндө эле Кыргызстанда. Бул жактан иштеп, кичине акча кылып кайра кетейин дегем. Бул жакка келип иштеп жүрүп, анан бул жактан швейный цифра ушундай болуп иштеп калып, анан Кыргызстандан жакында ал жакка дагы өзүнчө планыбыз бар, ал жакка иштейбиз. Бул жакта деген опыт топтоо да, бул жактан деген заказчиктер көп, бул жакта акча дагы бул жакта көбүрөөк да Кыргызстанга караганда. Кыргызстандан иштетиш үчүн запас акча керек, ал жакта бир кайта бир 200 миң, 300 миңден өйдө акча туруш керек жөндөктө. Потому что зарплата каждый неделю ал жакта кыздарга убагында бериш керек, бул жакта ай сайын беребиз. Ошого заказчиктерден биз алып мындай эме кылып, опыт топтоп бул жактан өзүбүз заказчик болуп, өзү Кыргызстан алдыда максат Кыргызстандан тиктирип, бул жака сатуу продажаны бул жака кылайын деген ниет бар буюрса. Заказ берген адамдарды табыш деле кыйын болуш керек. Азыр ушундай бир иш баштасам деп турган биздин жаштар болсо, мындай сырын ачпайсыңбы? Заказ берген адамды кантип табыш керек? Биз өзүбүз мен 0дон баштагам да, ошо досмон экөөбүз 0дон баштап, заказ дагы ала албай, арендаларыбызды жөн эле минуска кетип төлөп, жөн отуруп калган учурлар көп болот. Заказ тапсаң швея таппай, швея тапсаң заказ таппай. Анан отуруп ойлонуп, мен ошол заказды эмне кылып табабыз деп ойлонуп отуруп, анан партнер менен иштештим да. Бул жак эже, азыркы иштешкан Нур эже заказ боюнча иштейт да. Бул жак заказ алыш үчүн мына русский язычный болуп, орусчаны так сүйлөп, орустарга мисалы үчүн кыргыз ошол эле бул эже алып аткан заказды мен жазып туруп сүйлөшсөм, жок уже деп эме кылып коет да. Анткени сүйлөө эме жактары жакшы болуш керек заказ алыш үчүн. Менин советим, ким жаңы ачып, ким заказ таба албайса, орустардан болобу же өзүбүздүн кыргыздардан русский язычный жакшы сүйлөгөн, жакшы түшүнгөн бирөөнү алып, 10% или 15% чыгарып, өзүнө эме кылып, менеджер менен алган жакшы. Менеджер сөз керек экен да. Менеджер керек.
Айымдар менен иштеген, кыздар менен иштеген кандай болот экен? Эркек балдар үчүн оор бекенчи, жеңил болобу тескерисинче? Кыз айымдар менен Фаятов менен ошон үчүн кыз киши менен партнер болуп бул жакта иштешип атам да. Аялдын сөзүн аял түшүнөт да, аял менен иштеш кыйын, оор. Бири-бирин түшүнүшө албайдым да. Аял киши түшүнөт. Мен технология жагы цехный ичин полный. Азыр мен только продажа боюнча продажага эме кылып, үйрөнүп, продажаны кылып, заказдарды өзүбүздүн өзүбүз тиге турган эмеге деңгээлге жетели деп атабыз буюрса. Цех боюнча, кыз айымдар боюнча ошол эже партнерым технолог алганбыз. Технолог да обязательно керек. Канча эме көп болсо, текшерген рабочий эме көп болсо, состав көп болсо, ошончо жумуш алдыга кетет. Ошон үчүн аянбай, эме кылбай, ар бир өз ордуна коюп, өзүнүн эмесин өзүнө койгон жакшы. Ар ким өзүнүн ишин кылган жакшы. Өзүнүн ишин кылган жакшы. Ошол боюнча өзүңүздүн кеңешиңди айта кетсең, кардарды кантип табыш керек? Бул эң башкы маселелерден азыркы заманда, себеп дегенде кардарды табуу оңой эмес экен. Биз азыр ошо кыска убакытта биздин өзүбүздүн опыт боюнча эң биринчи орунда бул айлыгын убагында бериш керек экен. Эң башкы биринчи маселелерден. Экинчи маселе жумушу жок калтырбашыбыз керек экен. Баа жогоруда Арген айтып кеткендей, кээ бир убакта заказ тапкан убакта швея жок болуп калат. Швея тапкан убакта эгер заказ жок болуп калганда швеялар жөн гана туруп басып кетишет да. Эң биринчи орчундуу маселелерден бул айлык акысы, экинчисинен бул жумуш менен камсыз кылыш керек. Үчүнчүсүнөн болсо бул ошол биздин ишкерлерибизди кармап калыш үчүн абдан көп позитивдүү энергияны, аураны берүүгө аракет кылыш керек экен. Себеп дегенде бул жакта Москвада бардык эле биздин жердештерибиз акча табуу маселеси менен келгендиктен ар бирөөнүн өзүнүн проблемасы бар да, ар бирөөнүн ичинде өзүнүн ою бар. Баягы жүктөлүп келишет да. Биз ошондуктан жумушка келгенде биз дайым айтабыз да, эшиктен кирип келгениңиздерде үйдүн проблеманы ошо эшиктин алдынан калтырып коюңуздар да, келип иштеңиздер. Жумуштан кетип атканда жумуштагы проблеманы жумуштун эшигин оозуна таштап коюп кетиңиздер депчи. Бул эң биринчиден да. Себеп дегенде биз кирип келгенде кирип келерде эле цехке киргенде эле кыздардын маанайын көтөрүш үчүн кандайсыңар кыздар, красавицаларыбыз, биздин жылдыздарыбыз деп ушундай жакшы маанай менен кирип келебиз да. Бүгүн канчаны кылабыз, кандай кылабыз деп мындай кеңешип, ошол эле убакта биз ар бир биздин ишмер айымдарыбызды ар бирөө биз үчүн өтө маанилүү экендигин билдиргенге аракет кылып турабыз да азыркы тапта. Себеп дегенде кээ бирөө көп чыгарса дагы аны кечке эле мактай берсең, баягы 20-ны чыгарганын өзүнүн ылдыйт канаттары үзүлүп калат. Ошо канаттарын үзүлбөш үчүн биз аларга дагы баягы мотивация беребиз да. Сенин да колуңан келет, сенден да болот. Бүгүн 5ти көбүрөөк кошсоң, эртең 30ду чыгарасың, ушинтип атып кошосуң. Бул кыздар деле ушинтип келишкенде биз ар бирөө менен ички дүйнөсү менен сүйлөшүп, ар бирөө менен дос болгонго аракет кылабыз да. Бул эң маанилүү нерсе. Себеп дегенде булар дагы өзүнүн адам баласы өзүнүн бир жакта керек экенин билгенде, ошондо ал канаттары ачылат экен да. Себеп дегенде эне деле баласы үчүн эмне гана кылбайт да. Ошондой эле биз да булар үчүн ошол деңгээлди жеткизели деп атабыз, что они каждый из них для нас очень значим, да, что без них вот мы одна команда деп айтабыз да. Без вас мы не построим. То есть если она 50 отшивает, но если она 20 даже не отдаст, вот эти 300 мы не выпустим, мы одна ячейка, мы одна команда деп түшүндүрөбүз да. Ошол эң башкысы ошол таап келген ишмер айымдарыбызды кармап калуу. Бир үй бүлө сыяктуу болчу. Анан ар бир ошо айлык алган сайын обязательно бир жака чыгарып келебиз. Бул Аргендин сунушу болчу, биздин технологубуздун сунушу болчу, менин сунушум жок болчу. Булар ошо негизи команданы бир кылыш үчүн бир жака барып эс алып турушубуз керек дешет. Обязательно неме жана кандай дешчү эле? Арак ичими жок. Халал болуп барып келгенде абдан жакшы оюндарды ойнойбуз негизи. Ар бирөөнүн жаңы матчтарды айтабыз, табышмактар, ырдашат, оюндар абдан жакты. Биздин жаңы келгендер дагы бизди айтат да, башкача экенсиңер депчи. Мы этим стараемся. Жумушчу табуу деле көйгөй болду. Бизде дагы абдан чоң көйгөй болду. Анткени келип жакшыларды чакырып келебиз, табабыз, объявление беребиз, бирок ошол эле учурда бир нерсе болот да, туруп кетип калышат да. Заказ жок болуп калса, же болбосо дагы бир себептер болгондо туруп кетип калышат да. Ошол нерсени токтотуш үчүн биз деген жакшы программа ойлоп тапканбыз. Тоже Арген менен бул позови своего друга, и мы тебе дадим свою отблагодарим тебя деген сыяктуучу. Ар бир
айым өзүнүн бир айымын алып келсе, ар бир айымга эмки айдан 3000 рубльдан кошумча төлөп беребиз да. Бирок ал айым жөн гана бир ай иштеп кетип калбастан бизде постоянно туруктуу калыш керек да. Биз Арген экөөбүз ишенебиз, эгер биздин эшибиздин бозогобузду аттагандар оңой менен кетишпейт да. Ошон үчүн ошол мааниде биз чакырып алабыз да. Баягы неме деп коет го буну радио да, сарафанный радио дегенде мындай объявление жазып жөн эле айтсаң, ал башкача. Ал эми сенин жакын курбуң келип айтса, действительно жакшы ушунча акча таап атам, ушундай экен деп баягы по факту сага келсе, сен ишенесиң, келесиң деген сыяктуу да. Анан жаңы келген адамды, ошол алып келген адам дагы баягы жардамдашат да, калып калыш үчүн аракет кылып, көргөзүп, колунан алып тайтайлап, бастырып, анан чуркаганда кое берип коет деген сыяктуу эле да. Жакшы, азыр окуу формасын тигип атсаңар, бул кайсы убакка чейин тигилет да? Андан кийинки заказдарыңар дагы даярдап турасыңар да? Бул бүтсө кайсын алабыз деп. Ооба, бар, сөзсүз түрдө биз кийинки заказга алдын ала сарсана болобуз. Себеп дегенде бул бир күндүк жумуш эмес да. Бул биздин заказчыбыз Corner Mo деген бренд менен иштешкен айым. Валбересте биринчи орундарда турат, топ 5те турган айым. Бул айым биз менен иштешкен себеби биз ар бир звоногуна жооп беребиз, ар бир суроосуна жооп жазып беребиз да. Дайыма круглосуточно мы должны быть на связи с ней да. Бул айым биз ишенебиз, бул күзгү форма түгөнгөндөн кийин бул айым деле токтоп калбайт, ал кийинки сезонго дагы камын көрүп жатат. Жакында эле Турцияга ошо тренингке барып келди. Биз мындан тышкары дагы 2 заказчыбыз бар, чоң фирмалар менен иштешебиз. Бирок эң биринчиси ошо заказыбыз токтобойт деген. Эң башкысы ошону жогото албаш керек. Сапатын жакшыртуу. Ооба, сапаты. 7 технолог текшерет да ошонун себептен. Эң биринчи кадамды эмнеден башташ керек? Канча машина менен башташ керек? Эгер бизнести нолдон баштоо деп коет да, бир 3-4 машинка менен эч нерсе жок баштаганбыз да. Негизи акча керек, бирок акча көп маанилүү эмес да бул жерде. Акча мисалы үчүн 1 миллион берип коюп деле, ошону берип туруп, карматып туруп берсең, аны иштеп эмне эметериңди билбей, аны жок кылып койсоң, жок кылышы мүмкүн да. Бул жерде деген главное эме кылыш керек. Кандай система түзүш керек да. Система менен иштеп, бардыгын өзү менен коюш керек ордуна. Ошондой иш алдыга кетет. Канча минуска кетсең, мен өзүмдүн эмемде аны 10 эзе, 20 эзе чыгарып алам деп өзүмө ишенем да. Ошон үчүн мен минуска кеткен күндөр болот, жөн отуруп заказ жоготуруп калган күндөр дагы отуруп по-любому алдыга болот, баары жакшы болот деп ишенем да 100%. Ама Валбереске дагы киргизген деп атпайсыңар, ошондо силер өзүңөр эле кардар, өзүңөр көзүңөр кардар болуп калат экенсиңер да, же? Валбереске өзүбүздүн брендибизди чыгарсак, мисалы үчүн аны биз маркетплейстерге сатабыз да, Яндекс Маркет, Озон. Биз тигип аткан эме деле ошо Валбереске сатат да, булар деле. Анан биз өзүбүз деле тигип атып, башкалар деле сатып атат, башкалар деле кылып атат, муну эмне кыла албайбыз деп, мындай изучать этип, жакында окуусу бүттү, курс Валберестин окуп бүттүм. Буюрса өзүбүздүн тканьдарды сатып келип, фрунталар өзүбүз модель табып, фотосессияга өзүбүз тартып, киргизип, Валбереске өзүбүз сатабыз. Озон, Валберес, Яндекс Маркет үчүнө. Жакында ещё дагы бир азыр заманбап өнүгүп, технология өнүгүп, күндөн күнгө өнүгүп атат да азыркы заманда. Ошол азыр биз көрүп жүрөбүз. Өзү автоматически канча эмеле? Жок, канча орун, канча швеянын эмесин аткачы эле? 25 кыздын ордун өзү тиге турган автоматизация деп коет да. Бул чоң машинкалар бар, ошону машинканы алып келип койсок, буюрса заказчиктер да көбөйөт, бат болот. Ал машина деле кымбат турса керек? Ал 1 миллион 400 миң турат экен бир машинка. Аны деген болгону ошо дисктерин сатып алып турабыз. Жакага өзүнчө эмеси коюлат, жака замок, ошондой оор кармандарды тигет, аптачка команда карман эме, листичка карман, обычный карман полный тигет да. Буюрса ошолду алып аны да баштайбыз. Дагы алдыда максаттарың менен бөлүшсөң. Алдыда буюрса бул жактан өзүбүз брендибизди ачып эме кылып алсак, буюрса ошо эң чоң ойлоп кыстап жүргөн эмебиз өзүбүздүн мекенибизге, буюрса Кыргызстанга ошол жактан салымыбызды кошуп,
Кыргызстанда азыр бардык эле саясат анан бул жак жардам бербейт, өкмөт жардам бербейт деген психология мурунку эместе калыптанып калган. Ошон үчүн андай эмес да, ар бир Кыргызстанда ишкерлер көбөйүп, ар бир налог төлөп Кыргызстаныбызды иштетсек, Кыргызстан канчалык предпринимательдер көп болсо, ошончо Кыргызстан өнүгөт деп ойлойм. Менин оюм да ошол да, ошондой. Кыргызстанга барып, буюрса ал жактан кичинекей цех эмес, алдыда пландар 1-2 жылдын ичинде чоң фабрика кылып, ал жактан фабрика ачам деп ойлойм. 80-70 кыз иштете турган фабрика буюрса. Чоң рахмат Арген, Нуржамал, убактыңарды бөлүп, мага өзүңөрдүн сырларыңар менен, ишмердигиңер менен бөлүшкөнүңөргө, биздин көрүүчүлөр дагы силерден мотивация алып, балким силердин кеңештериңер аларга азыр аябай керек болуп турган убакыт болгон болсо, ошолор силерден бир аз болсо дагы пайдалуу нерсе ала алды деп ойлойм. Рахмат жаке, сиздерге ушу тартып эме кылып, бизди көрүп тартып, бизден эме алганыңыздарга чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, просмотрларыңыздар көбөйсүн, каналга катталып, лайктардан базып. Чоң рахмат Турсун эже, сиздин да бизге ушундай азыркы заманда эң биринчи нерсе бул убакытты, эң кымбат нерсе ошо сиздин эң кымбат болгон убактыңызды бизге бөлүп, ошо чоң Москва шаарында бизге бир убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн абдан чоң ыраазычылыгыбызды билдирип кетмекчи. Сиздин да жумушуңуз алдыга жылы берсин. Сизге да көп просмотрлар, лайктарды тилейбиз. Кудайым буюрса дагы жолугушабыз деген ниеттебиз. Эң биринчиден бул жерден айта кетчү нерсе, жаңы ачылып, же ачылайын деп жаткан биздин жердештерибизге биринчи совет бул сөзсүз түрдө китептерди окуңуздар, семинарларга барыңыздар, аудио книгаларды угуңуздар. Себеп дегенде именно ошол биздин да башыбызда кичинекей жолду өтсөк дагы абдан көп кыйынчылыктардан өттүк. Ошол кыйынчылыктарды өткөндө биз токтотолу деген убакыт келгенде биз Арген экөөбүз сөзсүз түрдө аудио книгаларды укчубуз. Бычып атканда же болбосо закройнуда отуруп баягы настил кылып атканда ошо громкийге коюп ошо аудио книгаларды угат элек да. Ошол аудио книгаларда көп жерде бизнесмендер, миллионерлер өзүнүн басып өткөн жолдорун айтат да. Ошолордун жолун уксаң деле алар деле бир күндө эле миллионер болуп кеткен эмес да, алар да ошондой кыйынчылыктарды өтүшкөн, аларда да ошондой карыздар болгон. Ошол кезде булар тыштап салбаштан кайра башынан башташканда, ошон үчүн мен айтып кетмекчи нерсем, предприниматель менен обычный адамдын айырмасы бул предприниматель банкрот болуп нольго түшкөн күндө дагы кайра эле ошол жумушту, предпринимательствону кайра эле башынан организовать этип кайра улап кетет да. Ошол отличие да. Ошондуктан мен силерге айтып кетмекчимин, сөзсүз түрдө китеп окуңуздар, аудио книга угуңуздар, тренингтерге барыңыздар. Бул силерге абдан чоң жардам берет.